Руслан Осмонов 4 жылдан бері биогумус өндірімінен алектінет. Ал атайын алысқа Алабукадан Калифорния сөл жыландарын алып келген. Бүгінгі күнді алары алдағанша көбейіп, өзі мекендеген Қочқор районындағы дөңалы шайындағылардың керектөлеріне ген кесірі жетеді. Ушундан уламбы, мындағалардың түшімділігі артқандан чықары, составтарында саламатқа қооптуу химиялық жана минералдық қосылмалар жоқ. Учурда Каармандыздын сарайында 30 тоннадан ашық биогумус даяр. Бирок аны сатып өткөрүү чоң машакат. Продукцияны майдалап алып атат баягы 5 мүшөк, 10 мүшөк деп. Жаңы баштагандар бул сөйлжанды алып атат. Анан баягы крупный алып ийем дегендер жок пока. Крупный өндүргөндөр деле жокпуз. Чет өлкө бул шаарда жана башка группабыз бар да, бул 7 дуандан ошо шаардагы лидер балдар аракет кылып атат, могу Турцияга келишим түзүп атабыз дейт. Анткемнен Нарын облусунда өсүмдүктүн өнүмү жана тазалык үчүн миңдин бирден саналган биогумус сыяктуу органикалык заттарга кызыгуу жок десе болуп келген. Бул багытта быйыл гана азыр көптөр аракеттер жасалууда. Маселен, органикалык айыл чарба департаментинин Нарын территориалдык филиалында бүгүнкү жерди семиртүүдө жана зыянкечтерди жоготууда алтынга алмаштыргыс биолигнин аралашмасынын 1200 жана триходерлин дарысынын 500 литри сатылган. Экөө тең кадимкиле арпа менен буудайдын калдыктарынан жасалат. Муну болсо төздөп, муну автоклавка жайгаштырабыз. Стерилизация кылыш үчүн 128 градуска температурада биз стерилизациясын 3-5 саатка коюуга туура келет биздин климатка. Аталган мекеменин тутумунда 23 пилоттук чарба бар. Бирок азырынча алардын баарысынын тең эле жумуштары шыдыр эместигин жашырбайды. Башкасына көз жумганда да талаптагыдай иштеп, продукция өндүрүүгө тиешелүү шарттардын түзүлбөгөндүгү өкүнүчтүү. Мындай артта калуучулукка кандайдыр бир деңгээлде айыл чарба министрлигинин кайдыгерлиги менен көңүл коштугу себеп. Ал эми райондук жана облустук бийлик башчылардын жерди иштетүүдө олуттуу пайда алып келүүчү бул тармактан дегеле кабарлары жоктой. Баткен менен Нарында 17-жылдан баштап иштей баштады. Бирок сиздер көрүп тургандай биздин Мореки имаратыбыз жөнөкөй бир эле менчик имаратта жайгашкан. Ушунда түрлөрүн чыгарууга мүмкүндүк бербей жатат. Ал эми биз Нарын шаарынан атайын 31 сотук жер алып, 19-жылы тендер жарыяланып, фундаменти бүткөрүлгөн 1 миллион 400 миң сомго. Ошондон бери 2 жылдан бери ал курулбайт. Биякта болсо көрүп атасыздар, бир гана түрүн жарым-жартылай чыгарып туруп атабыз. Эгер дүйнөлүк тажрыйбага таянсак, учурда жер шарындагы бардык өлкөлөр экологиялык жактан таза өсүмдүктөр менен жемиштерге өзгөчө маани беришүүдө. Ал эми алардын көңүлдөрүнө төп азыктарды көбөйтүүдө Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрү чоң. Тилекке каршы жогоруда өзүңүздөр баамдагандай колубуздагы алтындын баркына жетпей жаткандайбыз. Бөлөкбай Шеримбек, Нурбек Рахманов, ЛТР, Нарын.